Жортуулчу жоокери көп, шылыган темири бар, жеңилбес желдети көп, сыйынган теңири бар. Атка конгон Азиянын арстандары аталган кыргыздар тууралуу айтылганда айтыла элек да сөздөр арбын. Чөйчөкө суу бирде толсо, бирде ашып тургандай, жашоонун оомал төкмөлүү тараза ташы бирде биз тарапка, бирде кас тарапка ооп турган эмеспи? Кыргыздар тууралуу алгачкы ирет Кытай жазма булактарында биздин заманга чейин 3-кылымда эскерилсе, археологиялык табылгалар көрсөткөндөй кыргыз тарыхы андан да терең кетери айдан ачык көрүнүп турат. Тарыхый Алтай аймагы, Батыш Монголия, Түштүк Сибирь, Батыш Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Теңир Тоо, Памир, Иран, Афганистан, Пакистан жана бул аймакка жакын чөлкөмдөрдү кыргыз эли эзилтен байырлап, атүгүл кези келгенде кеңирсиген улуу каганатты курууга жетишкени кыргыз тарыхынын түбү терең, чабыты кенендигинен кабар берет. Айрым илимпоздордун айтуусунда кыргыз каганатынын гүлдөп турган учурунда жалпы элдин саны 1 миллионго чейин жеткен делет. Кыргыз атын тектеш элдердин ар биринен кезиктирсе болот. Айрым уруу аттарынын параллелдери көптөгөн түрк тилдүү элдердин курамынан байкалат. Кыргыз таануу илиминин соңку ийгиликтери көрсөткөндөй, бул этнонимдин миңдеген жылдар калыптанып, бирде өсүп, бирде кемип, бирде жыйылса, бирде жайылып турган көп элдердин журт өзөгү болуп турганы менен айырмаланат. Саясий кырдаалдын курмандыгы болуп канчалаган кандаштарыбыз Кыргызстандан башка өлкөнүн карамагында калып калды. Кытай кыргыздары да ошол тагдырды баштан кечирген. Кытай эл республикасынын негизинен батыш аймагында кыргыздар жыш жайгашкан. Кытайдагы кыргыздары Кашкардан тартып чыгышты карай Какшаал, Ак Суу, Кулжа, Үрүмчүгө чейин аймакта Акчий, Улуу Чат, Ак Тоо, Артыш, Текес, Лоп, Иртышка чейин чачырап жайгашкан. Ал эми Кытайдын Тибет, Манчжурия аймактарындагы кыргыз этнокомпоненттери кыргыз тарыхын дагы да кенен изилдөөгө шарт түзүп берүүдө. Бизде Ануар Байтур деген атактуу тарыхчы өткөн, сиздер билсеңиздер керек. Ошол кишинин китептеринде Энесай боюнда кыргыздар темир эртүүнү билгенде, Тянь-Шань өрөөнүндө кыргыздар да жашаган, бирок Энесай кыргыздарына караганда темир эртүү өнөр 500 жыл кийин болгон деген маалыматтарды кездештиребиз. Демек, ошол маалыматтардан караганда Тянь-Шань өрөөнүндө кыргыздар байыртадан эле бар болгон деп айта алабыз. 19-кылымдын экинчи жарымында бир нече мамлекетке ажыратылып өздөрүнүн эрки менен эмес, чоң улуу мамлекеттердин кубаттуу өлкөлөрдүн эрки менен бөлүнүп калган, жиктелип калган. Алардын бири, мисалы үчүн, Кытайдагы кыргыздар, алар тээ байыртадан эле өзүнүн жеринде жашап атат. Теңир тоонун батышында биз жашап атсак, чыгышында алар жашап атат. 2012 жылдык статистика боюнча Кытай кыргыздарынын жалпы саны 194.382 адам деп айтылган. Бул ар кайсы аймактарга, одандарга, ар кайсы айылдарга жайгашкан. Эми жайгашуусу боюнча айтып келсек, бул сандын негизги тулкусун Кызыл Суу Кыргыз автоном облусундагы кыргыздар түзөт. Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда 150 миңдей кыргыз жашайт да учурда. Ак Тоо ооданы бийик тоолуу аймакка кирет. Жеринин 94% тоолор. Кыргыздар көпчүлүктү түзгөн Кызыл Тоо, Булуң көл, Бөрү Токой, Можу, Ужмой Тоо жана Чарлын айылдары белгилүү. Кыргыздардан сырткары уйгур, Кытай жана башка улуттар жашайт. Атыш шаарында 27 миңден ашуун шаар ичи жана кыргыздар топтошуп олтуракташкан, тегирмети жана Кара Жул айылдарын эсепке алганда ошондой
жана башка айылдарда дагы казыноолук бар. Анан Кашкар аймагынын аркайсы Одан жана айылдарында болуп 6000ден ашуун кыргыздар жашайт. Андан арылай Хотен аймагында болсо ушул 1000ге жакын кыргыз жашайт. Бул жакта өзүнчө кыргыз улуттук айылы бар Хотенде. Ал Кеңкыр кыргыз улуттук айылы деп аталат, Хотендеги улуттук айыл. Улуу Чат Ооданында жалпысынан 42 000 калк жашайт деп айтылат. Оодандын аймагы Кыргызстандын Алай жана Каракулжа райондору менен чектешет. Ооданда жашаган кыргыздардын негизги бөлүгүн Чоң Багыш уруусу түзөт. Улуу Чат Ооданында 10 айыл бар. Кызылой, Оксалыр, Бөрү Токой, Көөнө Улуу Чат, Жыгын, Эркештам, Бостон Терек, Тоюн, Байгурт жана Терек. Ак Суу аймагында 11-12 миңдин тегерегинде кыргыздар жашайт. Ак Суу шаар ичинде болобу же Он Суу Ооданы, Үч Турпан Ооданы дегендерде негизинен көбүрөөк жашашат. Анан Үрүмчү шаарында 2000ден ашуун кыргыз жашайт деп айтылган. Кытайлык кыргыздардын арасында кыргыз элинин 3 канатына кирген баардык уруулук бирикмелер бар. Андан сырткары өзүн кыргыз катары санаган сырттан кирген этнокомпоненттерди да айта кетүү керек. Алай тарабында бул кыргыздын Адигене уруусунун өкүлдөрү, кыргыздын Муңгуш уруусунун өкүлдөрү, Адигене деген ал уруу эмес, уруулук топто ага 5 уруу кирет. Ошол Баргы, Бөрү, Жору, Карабагыш, Сарттар урууларынын өкүлдөрүнүн дээрлиги ошол жерде жашайт. Мына сыртка Муңгуш уруусунун кыргыздын оң канатына кирген. Ал эми текес тарапта кыргыздын тиги Буу уруусунун өкүлдөрү жашайт. Мындан сырткары кыргыздын сол канатына кирген Куш уруусунун Кагазды уруунун өкүлдөрү. Алардын бир бөлүгү Таласта турушат, ал эми бир бөлүгү ошол Кытайда турушат. Нойгуттар турат. Атактуу Жаңыл мырзаны биле кабарыңыздар бар, ошол Нойгут уруусунан чыгып атпайбы. Демек бүгүнкү күндө ошол Кытайдагы жашаган кыргыздар, кытайлык кыргыздардын уруулук курамы жалпы Кыргызстандагы жашаган кыргыздардын уруулук курамы менен толук дал келет. Демек, бул этникалык бүтүндүктү, алар менен тектик бирликти, тектик бир жалпылыкты чагылдырат. Акчи Ооданында 40 000 калк жашайт. Анын 90%-ын кыргыздар түзөт. Оодандын аймагы Кыргызстандын Ат башы жана Тоң райондору менен чектешет. Ооданда 6 чоң айыл өкмөтү бар. 3 План Сарык, Сапарбай, Сом Ташкушчулар айылы, Карачи, Карабулак Оодандын элинин негизин Черик уруусу түзөт. Бир аз Кутчу жана Мундуз уруусунан бар. Атактуу Жусуп Мамай дал ушул Оодандан. Кытайлык кыргыздар Чыгыш Түркстан элдеринин эркиндик үчүн күрөштөрүнө дайыма катышып келген. Кыргыздан чыккан Ысакбек Монуев Чыгыш Түркстандагы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкө жетекчилик кылып, 1935 жылы 2,5 миң кыргыз жигиттеринен турган Кыргыз атчандар полкун түзгөн. Кызыгы баардык аскерлерди кыргыз күйүүсүнө салтанаттуу бастырган жана баарына аскер баш кийими катары кадимки калпакты кийгизген. Кызыл Сууда жыл сайын Манас мааракеси деп аталган эл аралык маданий иш-чара өткөрүлүп турат. Мында Манас дастанынын айланасында кыргыз салттуу маданиятынын үлгүлөрү көрсөтүлөт.